Кара чаар жыландай страшный катын Нодира. Сен эмнеге алдап атасың я? Якобы мен сен аркылуу байып кеткен эмешмин. Мына аркаман ошо видео чыгат. Мен катын менен отурам. Ана сүйлөп аткан эмесмин. Искусственный интеллект аркылуу сүйлөп атат, бир чыйылдаган бир эркек сүйлөтүп коюптур. Үнү назик. А мен үнүм деген вообще окшобойт. Мен үнүм мужественный үн, эркек үн, голос. Анан ошол якобы мен 3,5 миң сом менен көчөдө калыптырмын. Цемент куюп калыптырмын. Анан ошо Надираны таап, мен ошол аркылуу байып кеткен эмесмин. Чет өлкөгө барып кеткен эмесмин. Калп айтпагын, каракчы, Нодира, кара чаар жылан, өңү капкара сепкил, страшная, уродина, калп айтпагының. Мен деген тетиги СССР таркаган 90 жылдары эле 20 жаш кезимде Владивостоктон бизнес баштап, Красноярскіге чейин бизнес кылып, ошондон байып кетип, Америкага барып, 5 жыл жашап, ошо байлыктын себебинен 3 гражданин Америка баланы төрөтүп аяктан. Өзүм бутума турган кишимин. Анан бияка келип революция кылып, Акаевди кубалап, кара кеченин алып 3 жыл башкаргам. Анан Бакиев кулукка да баш бербей койгом. Өзүм башкаргам. Анын мендей корольский задатоктарды көрүп туруп, угольный король бийликке баш бере өзү башкарды, бийликтин алы келбей калды. Ошо кезде алыс бийлик. Мотуйдун алдында алыс болчу, по крайней мере. Бияктагы Акбатбаев, Тынычбек, анан тиги ким эле тиги Санатбаев дегендерди, Акбатбаев, Рысбек дегендерди өлтүргөн бийлик күчтүү. Мотуйдун алдында алыс болчу. Ошол күчтүүлүгүмдү көрүп туруп анан угольный король деген наамды Россия смелери берген, Россия смелери. Кыргыздын көрө албас смелери берген эмес. Бизде кемчилик издеген кыргыздын смелери сага жакшы бир нерсе ыйгармак беле. Сен кемчилигиңди издеп турушат да. А реальный сүйлөгөн орустар Россия смелери берген мага, көмүр король деп. Даспор илип турам, Лента.ру, ар кайсы ру деген сайттарда. ТАСС.ру, Лента.ру, бардык эмелерди илип турам. КПРУларда. Угольный король Нурлан Мотуев деп. Званияны көмүр король дегенде. Россия смелери берген. Мен ошо кезде эле бай болчумун. Анан кандайча мен сен аркылуу байып калам. Оозун карап сүйлөгөн уктуму, кара чаар катын, страшная, уродина. Ошол. Анан азыркы жасап аткан байлыктарым болсо ал чисто реферальный бизнес. Эч кандай мен личностьтарга жармашып, Нодира ошогон кара чаар жыландарга тем более жармашып кылган жокмун. Мен аны деген келейген чоң маркетплейстер менен кылып атам. Amazon, Wildberries дегендер маркетплейстер менен. Ошолорго реферальный ссылка аркылуу кирип, азыркы жасап аткан миллиондорду, жумасына миллиондорду жасап аткан. Ошол реферальный ссылка, онлайн интернет бизнес. Эч кандай Нодираны тааныбайм дагы. Ишенбей эле журт. Эми ошол видео калп экенин мына көрүп койгула, мына чалып коюм, көрүп койгула. А сен акмак Нодира, жаагыңды баскына, уктуңбу былжырабай. Мына көрүп койгула ошо видеону, көрүп койгула, ишенбегиле. Я был очень бедным, пока не узнал о проекте Надиры. У меня в кармане было всего 3500 сомов, куча долгов, жена с ребенком. Нормальной работы не было. Я уже думал просто уехать в другую страну на заработки. И тут один друг посоветовал канал Надиры. Сначала были сомнения, но потом я решил, хуже уже не будет. Вложил немного и начал просто следовать ее советам. Первая выплата пришла уже через час. На следующий день еще одна. Уже в первую неделю я получил 470 тысяч сомов. Моя жизнь полностью изменилась. Я закрыл долги, купил машину, свозил жену с ребенком на море. Слава Аллаху, я нашел простой способ зарабатывать и обеспечивать свою семью. Спасибо Надире и ее проекту. Если вы тоже находитесь в трудной ситуации, я оставлю для вас ссылку ниже. Подписывайтесь на канал Надиры и меняйте свою жизнь.